Улуттук биринчи каналда телегүзөт программасы, студияда мен Самат Асипов, саламатсыздарбы? Өлкөдө жол эрежелеринин талаптары боюнча айдоочулардан сынак алуунун жоболору иштелүүдө. Ал эми ага чейин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери бул боюнча айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Мындан сырткары бүгүнкү программада узаган аптанын дем алыш күндөрү шаар көчөлөрүндө орун алган окуя, кырсыктар тууралуу баяндамакчыбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Ар аптанын дем алыш күндөрү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы милициянын кайгуу кызматы менен биргеликте Борбор калаанын көчөлөрүндө күчөтүлгөн тартипте рейдтерди өткөрүүнү улантып жатат. Анын негизги максаты алкоголдук ичимдик ичип рулга отуруп, ар кандай жол кырсыктарын шарттап жаткан айдоочуларды аныктоо. Аны менен катар эле коомчулукка кеңири масштабтагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болуп саналат. Жол коопсуздук кызматкерлери рейдти баштаары менен эле Борбор калаанын Суха Батыр көчөсүнөн шектүү деген унаалардын бири токтотулду. Айткандай эле анын айдоочусу мас абалда болуп чыкты. Спирт ичимдигин ичкени алыстан эле билинип турса дагы, айрым унаа ээлери күнөөсүн моюндагысы келбейт. Тескерисинче кызматкерлерге каршылык көрсөтүп, текшерүү иштерин кыйындатат. Мына бул автоунаанын ээси эрежеге ылайык республикалык наркология борборуна алып келинип, текшерүүдөн өткөрүлдү. Мас экени расмий тастыкталган соң тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Subaru Outback токтотулду. Токтотулган учурда спирт ичимдиги жыттангандыктан борбордук наркология алып келдик. Борбордук наркология алып келгенден кийин спирт ичимдик ичип алган тастыкталды. Эми болсо протокол толтурулуп берилет. Айып короо машина токтотулат. Рейд учурунда ичип алып колго түшкөндөрдүн саны ондоп саналат. Арасында аял кишилер да бар. Акыркы күндөрү мас абалында машина айдаган айымдар да көбөйгөнүн белгилесек болот. Маселен, мына бул унааны башкарып бара жаткан жаран Бишкектин четиндеги Кой Таш айылынан токтотулган. Унаа ээси аял киши экен. Машинаны мас болуп алып айдап бара жатканы белгилүү болду. Жол коопсуздук кызматкерлери айдоочуну дароо эле республикалык наркология борборуна алып жөнөштү. Бул жерде бардык зарыл болгон текшерүү иштери жүргүзүлдү. Азыр мына ушул окуя боюнча тартылган видео тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мен сизге айтып атам, сүйлөшкөндүн эмеси жок. Азыр сүйлөшө алайынчы. Бирок бара тазашсаң. Примерно сколько в количество? 12 апрель күнү саат 1:20 чамаларында Кой Таш айылында кызмат өтөп жаткан учурда Honda Elantra үлгүсүндөгү автоунаа биз тараптан токтотулган учурда айдоочусунан спирт ичимдиги жыттан бизге шек чыгаргандан наркологияга алып келип медицинский освидетельствование өткөзгөндө положительный болуп чыкты. Азыр машина стоянкага койгон атабыз. Ал эми азыр рейд учурунда түнкү маалда көчөдө бейбаштык кылган жарандардын кылык жоруктарына токтолсок. Мына бул сиздер көрүп турган жаран ушул дем алыш күндөрү түнкү клубка кире албай чыр салган. Бул тууралуу маалымат 102 кызматына келип түшкөн. Кызматкерлер жерине барган учурда аларга баш ийбей, башаламандыкка жол берген. Мыйзамга башыңыз байке. Тиин тартып коюңуз. Водитель бор. Мыйзам чегинде тартип бузган жаран наркология бөлүмүнө текшерүү үчүн алынып келинди. Ал жактан да адаттагыдай уят сөздөр менен сөгүнүүнү токтоткон жок. Эртеден бери сөгүнөсүз. Эртеден Сотрудниктарга кол көтөрүп статья бар, билесиз аны, өзүнчө. Сотрудникка кол көтөргөн статья бар. Кол көтөрүп видео бар экен. Эртең интернетке чыгасың. Бул окуяларды чагылдыруу менен кимдир бирөөнү шылдыңдоо же кемсинтүү эмес, жөн гана башка жарандарга сабак иретинде. Мындай ишке барбай мыйзамды сыйлаганды үйрөнсөк деген гана максат. Тартип сакчылары күчөтүлгөн режимде иш алып барып, ошол менен бирге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келүүдө. Ар бир ушу Бишкек шаарынын аймагында 102 кызматына чалынган бүт баягы мындайча айтканда чалуулардын баары ушул бөлүмдүн кызматкерлерине түшөт. Эң негизгиси биякта 102 кызматтын кызматкерлерине түшкөндөн кийин биз
кандай бир кылмыш болобу, баягы изи суу электи ачуу боюнча мына өзүңүздөргө көрүнүп тургандай ошол жердеги кызматкерлерибиз ошол жердеги кылмыш болгон жердеги камераларды сразу ошол жердин баягы кылмыш жерде камераларды ачып, кандай кылмыштын түрү болду жана ошондой эле кылмышкер болобу же шектүү автоуноо болобу ошолорду карап жана ошондой эле бул жерден биздин милициянын кайгылуу күзөт башкармалыгынын кызматкерлерине түз рация менен жана ошондой эле телефон менен берет. Ошол жерде андан аркы жумушту бул видео көзөмөл менен да андан аркы баягы кылмышкердин болобу, шектүүнүн болобу Бишкек шаарынын аймагында каяка жылып баратат, кандай жол менен кетип баратат, ошол жерден көзөмөлдүк турган. Ушул тапта өлкөдө айдоочулардан жол кыймылынын эрежелери боюнча сынак алуунун жаңы жоболору иштелүүдө. Эске салсак, буга чейин президенттин тапшырмасы менен жол эрежесин бузганы үчүн деп токтотулган айдоочу суроолорго жооп бере албаса, анын айдоочулук күбөлүгү убактылуу алынып, жаңыдан сынак тапшырууга милдеттендирүүчү тапшырмасы коюлган. Мындай чара Кыргызстанда жол кырсыктарынын санын азайтуу максатында кабыл алынууда. Ага чейин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери бул боюнча айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ушул дем алыш күндөрү уюштурулган иш-чара тууралуу кийинки материал. Өлкө башчыбыздын тапшырмасына ылайык 1-сентябрга чейин баардык айдоочуларына жол кыймылынын эрежелерин үйрөтүп жатабыз. Ооба, ошонун алкагында жол кыймылынын эрежеси жөнүндө китепти баардык айдоочуларга сурамжылоонун негизинде мындай таратып жатабыз. Андан ары жол кыймылынын эрежелерин өздөштүрүү үчүн сизге атайын китеп беребиз. Окуп, үйрөнүп, жаттап алыңыз. Бул сөзсүз түрдө күчүнө кирет 1-сентябрда. Ошого чейин 5 ай убакыт бар байке. Бул жерде 347 жол белгилери бар. Ошол менен толугу менен окуп, үйрөнүп, жаттап алыңыз. Макулбу? Жол белгилери боюнча азыр сиз деле угуп жатсаңыз керек да. Жол белгилерин айдоочулардын билүүсү боюнча иш-чара жүргүзүп аттык элек. Сурамжылуу. Ооба. Анан азыркы эгер сиз билген жол белгилери болсо, булду карап айтсаңыз болот. Айтсаңыз болот. Запрещающий въезд знак. Ага. Кирпичный пол. Обгон запрещен. Стоянка запрещена. Эрежелери жөнүндө китептерди баардык айдоочуларга таратып жатабыз. 1-сентябрга чейин баардык айдоочулардын окуп, үйрөнүп, мындан дагы билимиңизди жакшы өздөштүрүп алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бул китеп сизге. Жакшы, мына сен жетип алыңыз. Скользкая дорога. Так как вы начинаете уже правила дорожного движения от нашего имени, от имени ГОБД до 1 сентября, у вас есть возможности, это бесплатно для вас, можете изучать дома до конца. Все, счастливого пути. Ош шаарында адам өлтүрүүгө шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, шаардык милицияга бүгүн 14 апрелде саат таңкы 4 чамасында Ош шаарынын Актилек кичи районунун 1987 жылы туулган тургуну киши колдуу болуп каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тобу жетекчилиги окуя болгон дарекке барып, кароо жүргүзүшкөн учурда аялдын муунтулуп каза болгондугу аныкталган. Жүргүзүлгөн ыкчам изилдөө иштердин натыйжасында бул кылмышка шектүү катары Жапалак айылынын 2006 жылы туулган тургуну кармалды. Тергөө кызматынын маалыматына караганда шектүү аялдын үйүнө уурулукка кирип, аялды муунтуп өлтүрүп, унаасын уурдап кеткен. Маалым болгондой, шектүү мурда окуя орун алган үйдө батир ижарага алып жашап кеткен. Учурда тергөө иштери уланууда. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ушун менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Айсипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.